Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +79 29 541 02 05. Эки окуучунун өлүмү. Билим берүү министрлиги билдирүү таратты. Билим берүү жана илим министрлиги соңку учурдагы 2 мектеп окуучусунун өлүмү боюнча билдирүү таратты. Ведомство анда ар бир факты өлкө мыйзамдарына ылайык тиешелүү органдар тарабынан тергелип жатканын белгилеген. Министрлик да өз компетенциясынын чегинде ар бир факты боюнча тергөө амалдарын жана кызматтык териштирүүлөрдү объективдүү жүргүзүүдө, өспүрүмдөр арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү, кылмыштуу окуялардын алдын алууну, балдарды тарбиялоого өзгөчө көңүл бурууну тиешелүү органдардан жана мекеме уюмдардан талап кылууда деп жазылат билдирүүдө. Маалыматка ылайык, Оштун Кара Суу районуна караштуу Каратай айылындагы номер 39 Адылбек Султанов атындагы орто мектептин 9 класстын окуучусу каза болгондон кийин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы аталган мектептин директор кызмат ордунан бошотулган. Ошондой эле аталган мектептин директорунун орун басары, социалдык педагогу 11 класстын класс жетекчиси жана 9 класстын класс жетекчиси иштен четтетилген. Ал эми Бишкек шаарындагы номер 72 мектептин 8 класстын окуучусу каза болгондон кийин аталган мектеп директору менен 8 класстын класс жетекчиси кызмат ордунан бошотулуп, директордун тарбия иштери боюнча орун басары менен социалдык педагогу иштен четтетилген. Эске салсак, жогорку кеңештин 12 февралдагы жыйынында депутат Надира Нарматова номер 72 мектептин окуучусу Ур Токмоктон каза болгонун айтып чыккан. Мындан соң кала милициясы маалымат берип, окуучунун өлүмү боюнча кылмыш иши козголгонун билдирген. 13 февралда Кара Суу районунда 9 класстын окуучусу токмоктолуп каза болгону маалымдалган. Аталган маселе ошол эле күнү парламенттин жыйынында депутат Эрнис Айдаралиев тарабынан көтөрүлгөн. Улак суу берекежи. Украина согушта курман болгон 757 жоокеринин сөөгүн кайтарып алды. Украинанын согуш туткундары боюнча иштеген координациялык штабы жүздөгөн каза болгон жоокерлердин сөөгү мекенине жеткирилгенин 14 февралда билдирди. Штабтын маалыматы боюнча жалпысынан 757 сөök кайтарылды. Алар Курахова, Покровск, Бахмут, Угледар, Луганск жана Запорожье багыттарында салгылашып каза болгон жоокерлер. Азаттык радиосунун Украин кызматы 2024 жылы февраль айында Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин айтканына таянып, Орусия жапырт басып келе баштагандан бери 31 000 Украин аскери курман болгонун жазды. Украина менен Орусиянын ортосундагы туткун айырбаштоо жарыянына эл аралык Кызыл Чырым комитети көмөктөшөт. Булак Азаттык. Трамп Кытай менен Орусияга аскердик чыгымды, өзөктүк арсеналды кыскартууну сунуштарын айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп Украинадагы жана Газа тилкесиндеги согуштар басаңдагандан кийин Кытай жана Орусия менен аскердик чыгымдарды кыскартуу маселесин талкуулоо ниети бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 13 февралда Ак үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтканын Associated Press жазды. Биз бардыгын чечкенден кийин Кытайдын төрагасы Си жана Орусиянын президенти Путин менен жолугушуу өткөрүүнү каалайм. Анда аскердик бюджетибизди 2 эсе кыскарталы деп айтам, деди Трамп. Трамп ошондой эле Кытай жана Орусия менен өзөктүк арсеналды кыскартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү кайра баштоону кааларын билдирди. Бул тууралуу ал бейшембиде Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен Ак үйдө өткөн жолугушуу учурунда айтты. Жаңы өзөктүк курал жасоого бизде эч кандай негиз жок деген Трамп, азыркы запастар ансыз да дүйнөнү ээлөөдө, жүз жолу да тыптыйтыл кылууга жетерин, бирок АКШда, Орусия жана Кытайда улам жаңы курал жасап жатканын айтты. Трамп жана Путин 12 февралда телефондон сүйлөшкөн. АКШ президенти өзүнүн Труд социалдык түйүнүнө орус лидери менен узак жана өтө майнаттуу баарлашуу болгонун жазган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков сүйлөшүү дээрлик 1,5 саатка созулганын, Путин Трампты Москвага чакырганын билдирген. Көп өтпөй Украинанын президенти Владимир Зеленский Дональд Трамп менен телефондон дипломатиялык, аскердик, экономикалык маселелерди талкуулаганын кабарлаган. Булак Азаттык.
Германияда топ элди машина менен сүзгөн деген шек менен Оган жараны кармалды. Германиянын Мюнхен шаарында топтолгон адамдарды машина менен сүзгөн деген шек менен теги Огандык жаран кармалганы маалымдалды. Немис басылмалары ал буга чейин Германиянын өкмөтүнөн баш паник сураган 24 жаштагы Фархат аттуу жаран экенин жазышты. Шектүү 14 февралда тергөө судьясына келет. Соттук медициналык топ жана адистерибиз менен дагы эле кылмыш болгон жердебиз деп билдирди Мюнхен полициясы. Бавариянын ички иштер министри Йоахим Херман шектүүнүн баш паник берүү өтүнүчү четке калганын, бирок ал Ауганстандагы коопсуздук маселесинен улам өлкөдөн чыгарылбаганын билдирди. Германиянын статистикалык агенттигинин маалыматы боюнча 2022 жылдын аягына карата бул өлкөдө жашаган Оган жарандарынын саны болжол менен 377 миңди түзгөн. Германиядагы огандыктар бул окуяны миграция саясатына каршы оңчул партиялар саясий кызыкчылык үчүн пайдаланып, качкындардын жашоосун ого бетер кыйындатат деп чочулоодо деп билдирди Азаттыктын Оган кызматына Германияда жашаган журналист Рахматулла Зиярмал. Окуя 13 февралда болуп, 28 адам жаракат алганы кабарланган. Ал маалда жергиликтүү тургундардын демонстрациясы өтүп жаткан, жабыркагандардын көбү ошол иш-чаранын катышуучулары болгон. Былтыр 21 декабрда Германиянын түндүк чыгышындагы Магдебург шаарында Рождество майрамына карата уюштурулган жарманкеде автоунаа тебилип кеткен 5 киши кайтыш болгон. Жаракат алгандардын саны 40тан ашкан. Анда шектүү Сауд Аравияда туулган 50 жаштагы дарыгер экени кабарланган. Маалыматка караганда ал Германияга 2006 жылы биринчи жолу келип, Бернбург ооруканасына психотерапевт болуп иштеген. Булак Азаттык. Магеллан кысыгында 24 жаштагы жигит киттин оозуна кирип чыкты. Чилинин Патагония аймагына жакын жердеги Магеллан кырсыгында 24 жаштагы каякчы Адриан Симинкас киттин оозуна түшүп кеткен. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, чилиликти кит жутуп бир нече секундтан кийин түкүрүп жиберген. Адриандын атасы Дел Симанкас ошол учурда видеого тартып алганга үлгүргөн. Андан соң ата бала жээки аман эсен кайтып келишти. Окуя 8 февралда болгон. Кол салуу тартылган тасма интернет желесине желдей тарады.